Эми жарнамалык материал менен таанышып алыңыздар. Кумтөр компаниясы Ысык-Көл облусунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө олуттуу салым кошуп жатат. Экономиканын флагманы болгон ишкананын жардамы аркылуу Жети-Өгүз районунун дагы бир алыскы айылдарынын биринде тигүү цехи жана чач тарач, экинчисинде футбол талаасы ачылды. Бийик тоолуу 55 түтүн жашаган Кургак Айрык айылы Жети-Өгүз курортуна коңшу жайгашкан. Айыл калкы меймандос жана ынтымактуу. Алар бардык зарыл маселелерди кеңешип бирге чечишет. Мына эми Кумтөр белекке берген бош контейнерди дагы пайдалануунун жолун табышкан. Биз көптөн бери мактат кылып жүргөнбүз, ишкана ачалы депчи. Жеке анан кандай кылып ачабыз деп ошол кеңешип, анан Кумтөргө долбоор жазганбыз. Президентке. Кумтөрдүн президентине анан ошол боюнча биздин эме өтүп долбоор. Анан буюрса мына 3 машинка шайманы менен бүт паркмакскини бүт жабдыгы менен берилди. Тоолуу Чакан айылдагы тигүү цехи жана чач тарачынын ачылышы кадимки майрамга айланды. Кумтөрдүн алып берген 3 тигүү машиналары иштеп жатат. Ал эми биринчи буйрутма шейшеп жана жаздык тыштары болду. Айылда көбүнчөсү эле жаштар жумушсуздуктан анан буюрса мына ушул эмеге 6 киши кабыл алынып, буюрса могу машинкаларга бирден киши отурат. Чач тарачыбыз бар, буюрса ачылып атат мына. Кургак Айрык айылынын жашоочулары өздөрүнүн чач тарачы тууралуу эч жактан бери эле кыялданып келишкен. Эми Кумтөрдүн жардамы менен алар бардык керектүү жабдыктар менен камсыз болду. Буюрса бияктын элинин балдарын чачын тегиздейбиз, абалардын чачын тегиздейбиз. Тойго барса жеңелердин чачын жасап беребиз, буюрса. Жети-Өгүз районунда футбол абдан бааланат. Жергиликтүү Мурас командасы Кыргызстандын супер кубогунун ээси. Жаңы моонду даярдоого биринчи жардам Кызыл Суу айылындагы Чакан футбол талаасы болду. Анын курулушуна Кумтөр компаниясы 3 миллион 100 миң сом бөлүп берген. Бүгүн Кызыл Суу айыл өкмөтүндө бир чоң бир торжество болуп атат. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай кичи футбол аянтчасынын ачылыш аземинде отурабыз. Бул биздин айылдык кеңештин депутаттары айыл өкмөтүнүн бирдикте ушу айылды социалдык экономик өнүгүү программасын түзүп, ошол программанын негизинде ушу балдарга бир эс алууга достук болсун, биздин жаш өспүрүмдөргө жашынакай шарт түзүү максатында ушу кичи футбол аянтчасын пландаштырганбыз. Бул жерде Кызыл Суу айылынын жаштар жана балдар командалары машыгышат. Ал эми футбол талаасы бардык талаптарга жооп берет. Ал тургай трибуналар менен жабдылган. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары эми өз күчтөрү менен жуунуу жана кийинүүчү бөлмөлөрүн курууну пландап жатышат. Келечекте болсо Чакан стадионунда олуттуу мелдештер өткөрүлмөкчү. Из 10 сел Жети-Өгүзского районов. Жети-Өгүз районундагы 10 айылдын ар бирине Кумтөр компаниясы футбол талааларын куруп берген. Алардан мыкты курамалар жана таланттуу оюнчулар чыгып келе жатат. Жети-Өгүз командасы супер кубоктон тышкары 2 жыл удаасы менен Кыргызстан кубогун жана пляж футболун жеңип келишүүдө. Ысык-көлдүктөрдүн айтуусунда спорттун бул түрүнүн популярдуу болушу Кумтөр компаниясынын Жети-Өгүз жана Тоң райондорунун көптөгөн айылдарына футбол талааларын куруп берүүсү аркылуу ишке ашып жатат дешет.